Космодром. Салам достор, бүгүн биз сиздер менен кандай түштөр келет тасмасынын сыйкырдуу дүйнөсүнө саякат кылабыз. Тасмада үй бүлөлүк сүйүү, жоготуу, кайраттуулук, үмүт, курмандык, бул дүйнөдөн кийинки жашоо жана кайрадан жаралуу темасы жөнүндө баяндалат. Анда эмесе колубутубузду кенен жайып, эс алып отуруп көрөлү. Фильмде башкы каарман Крис Нильсен ийгиликтүү дарыгер жана боорукер адам. Сүйүктүү аялы Энни жана 2 баласы менен бактылуу турмушта жашайт. Бирок бир күнү күтүлбөгөн кырсык болуп, алардын балдары автокырсыкта көз жумат. Энни менен Крис бул жоготууну көтөрө албай, терең кайгыга батышат. Бирок аларды бири-бирине болгон сүйүүсү бириктирип турат. Крис бул кырсыктын кесепеттерин жеңип чыгууга жана аялына колдоо көрсөтүүгө алдаганча аракет кылат. Ошентип, алардын жашоосунда үмүт оту кайрадан жандана баштайт. Бирок бир нече жылдан кийин Крис дагы унаа кырсыгына кабылып, дүйнөдөн кайтат. Крис бул дүйнөдөн өтүп, өзүнүн өлгөнүн түшүнө албай, бир нече убакыт бою бул дүйнө менен тиги дүйнөнүн ортосунда калат. Акыры ал бейишке келип, руханий сапарын баштайт. Крис бейиште өзүнүн руханий жол көрсөтүүчүсү Альберт менен таанышат. Альберт ага бул жаңы дүйнөнүн сырларын ачып, жаңы дүйнөгө көнүүгө жана балдарын табууга жардам берет. Крис акыретте кыялдар чындыкка айланып, ал каалаган нерсени элестетүү аркылуу жарата алаарын үйрөнөт. Бейиште Крис өз балдарынын рухтары менен кайрадан жолугушуп, кооз көрүнүштөрдү жана укмуштуудай жерлерди көрүп, бакытка батат. Бирок Кристин жубайы жер дүйнөсүндө жалгыз калып, күйөөсүнүн жана балдарынын өлүмүн көтөрө албай, өзүн өзү күнөөлөп, терең депрессияга түшүп, акыры психикалык ооруга чалдыгып, акылынан адашып, өз жанын кыюуга чейин барат. Энни акыры өз жанын кыйып, ал да бул дүйнө менен кош айтышат. Ошондо Энни өзүн өзү өлтүргөндүгү үчүн тозокко түшүп калат. Тозокто ал чексиз кайгы капага батып, өзүн күнөөлөп жашайт. Крис болсо Эннинин азап чегип, өз жанын кыйганын сезип, жана анын руху тозокко түшкөнүн билип, бейиштен баш тартып, тозокко барып жубайын куткарууга бел байлайт. Альберт жана Крис рух дүйнөсүнүн терең билимдерине ээ болгон руханий кеңешчи Трекердин жетекчилигинин алдында сапарга чыгышат. Крис жолдо көптөгөн кыйынчылыктарга, кызык көрүнүштөргө жана окуяларга туш болот. Бирок анын сүйүүсү жана чыдамкайлыгы күчтүү болуп, акыры тозоктун түбүндө камалып калган Эннини табат. Бирок аны куткаруу оңойго турбайт. Тозокто Энни кайгысын жеңе албай, өзүн өзү жоготуп, чыныгы абалын түшүнбөй жинденген абалда болуп, Кристи тааныбайт жана анын аракеттерине жооп бербей, аны менен сүйлөшүүдөн баш тартат. Крис Эннинин жанында түбөлүккө тозокто калууну чечип, өзүнүн жеке руханий жашоосун курмандыкка чалат. Жубайынын эс тутумун калыбына келтирүү үчүн ал сүйүү аркылуу Эннинин руханий деңгээлин көтөрүүгө аракеттенет. Крис Энни менен болгон эскерүүлөрүн жандандырып, аны менен чогуу өткөргөн жакшы учурларды эстеп, анын жүрөгүндөгү сүйүүнү кайрадан ойготууга аракет кылат. Акырында Крис Эннинин акыл эсин кайтарып, тозоктон чыгып бейишке кайтып келишет. Ошондо алар кайрадан балдары менен чогуу жашоого мүмкүнчүлүк алып, түбөлүккө бирге болууга ант беришет. Бул Крис менен Эннинин чыныгы сүйүүсү бул дүйнөдөгү жана тигил дүйнөдөгү болгон бардык сыноолорду, тоскоолдуктарды жана кайгы мууңдарды жеңе ала тургандыгын далилдейт. Фильмдин аягында каармандар бейиштен орун алып, көп убакыттан соң жер дүйнөсүндө кайра төрөлүүнү тандашат. Жаңы жашоодо сыноолордон өтүп, бири-бирин кайра табышып, жана алар мурунку каталарын кайталабай кайрадан жашоо курууга умтулушат. Бул алардын руханий жактан өсүп өнүккөнүн көрсөтөт. Кандай түштөр келет тасмасы адамдын күчтүү сүйүүсү аркылуу бардык тоскоолдуктарды жеңүүгө болорун даңазалаган чыгарма. Жана ошондой эле адамдын рухунун күч-кубатын көрсөтүп, өмүрдүн ар кандай сыноолоруна карабастан үмүттү жоготпоо керектигин баса белгилейт. Бул тасма биздин бейиш менен тозоктун көркөм чагылдырылышы жана башка ар кандай визуалдык эффекттери менен таң калтырат. Бул тасма тууралуу пикириңер же сурооңор болсо, тартынбай жазыңыз. Видеону жактырып, лайк басып, тууган дос, тааныштарыңыздар менен бөлүшүңүз. Каналга жазылып, коңгуроо белгисин басыңыз. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.